Anын жашоосу кандай гана кооз китебиндеги накыл сөздөр. Жамандыктын чоңу өзүнүн бир тууган мусулманды жек көрүү. Эс тутум биздин жашообузду калыптандыруучу 3 нерсе. Ал мээбизде 3 кызмат аткарат. Кабыл алат, сактайт, кайра кайтарат. Ар бир адамга пайдалуу болуу керек. Кимде ким күч кайратын элине жумшаса, анда ал өзү бир эл сыяктуу барктуу. Адам эмне жөнүндө кыялданса, демек аны да жасай алат. Ишеним бул аракеттин жарымы. Кыял, максат, аракет акырында натыйжа чыгат. Ыйман канчалык күчтүү болсо, рух дагы ошончолук күчтүү болот. Сабыр кыла билген адамга баары өз убагында келет. Биз жашоого маани бербегенибиз менен жашоо бизге маани берет. Адалдан кала турган жалгыз нерсе анын адал эмгеги. Эмнени ойлосоң ошого жараша аракет кыласың. Тышкы дүйнө бул сенин ички дүйнөңдүн тышкы дүйнөгө чагылышы. Карыз бул ушунчалык назик нерсе, ал аманат, ал бирөөнүн мүлкү. Адамдын ыйманына жараша сыноолор келе берет. Сыноо канчалык оор болсо, сообу да ошончолук көп болот. Силер менин көзүмдү ачтыңар. Ак нерсени ак деп билүү үчүн биринчи кара нерсени билүү керек да. Болгону адамдын күзгүсү болуусу зарыл. Адам деген жумушу, акчасы, билими, кызматы, үй бүлөсү болсо эле бактылуу болбойт да. Жүрөк качан тынчтык тапса, адам ошондо бактылуу болот. Убакытты туура пайдаланбасаң, убакыт сени каалагандай башкарат. Кыла турган ишиң болсо, убакыттын тар экенин ошондо билесиң. Эрк болсо баарын кылса болот. Бирок эрк аннык максат болсо келет. Бир нерсенин жакшы жагын гана көрө билген адам жакшы ойлорду ойлойт. Жакшы ойлорду гана ойлогон адам жашоосунан рахат алат. Саламатта калгыла, кийинки чыгарылышта кездешкенче.